бакчабыздын ачылышы менен куттуктаймын. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коопсуздук кызматына караштуу дагы бир жаңыланган бала бакчаны пайдаланууга тапшырды. Акайын бакчасы Бишкек шаарынан орун алып, анын салтанаттуу ачылуу аз эми өттү. Ага УКМК ардагерлери, өздүк курамы жана ата-энелер катышты. Саламатсыздарбы, урматтуу кызматкерлер, урматтуу ата-энелер жана сүйүктүү балдар. Бүгүн биз кезектеги өзүбүздүн жаңы бала бакчабызды ачып отурабыз. Бул бала бакчабыз жаңы дегенин себеби биз мурдагы эски бала бакчаны толук бойдон алып, анын ордуна толук бойдон жаңы бала бакча курдук. Бул деген ушул биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет иштеген кызматкерлерибизге көрүлгөн камкордук. Ошол кызматкерлерибиздин кызматын таза, так жана өз убагында аткарыш үчүн үй бүлөлөрүнө, бала чакаларыбызга, кичинекей жаш нарселерибизге көрүлгөн камкордуктардын бири. Башкы чекиз жаңы бала бакчанын ачылышы менен куттуктап, кызматкерлердин ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн алардын үй бүлөсүнө кам көрүү, шарт түзүп берүү жетекчиликтин башкы милдет экенин белгиледи. Мындан улам күч түзүмдөрүнүн жоопкерчиликтүү жумушту аркалаган кызматкерлер үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, алардын балдары үчүн республиканын бардык аймактарында бала бакчалар курулуп, пайдаланууга берилип жаткандыгын кошумчалады. Насколько вам хорошо известно, что Барыңыздарга маалым болгондой, биз өзүбүздүн кызматкерлер үчүн салынып жаткан бала бакчалар менен чоң милдетибизди аткара алдык. 2020-жылдары бул ишти баштаганыбызда республика боюнча УКМКга караштуу болгону 2 гана бакчабыз бар болчу. Бүгүн болсо биз 10-чу бакчаны ачып жатабыз. Тагыраагы биздин бакчалар бардык облустук башкармалыктарда ачылып, баары жаңыдан түптөлдү. Буга чейин 2 гана бакчабыз болгон болсо, мына алардын биринин жаңыдан ачылышын жасап жатабыз. Ал эми башка бакчалардын баары жаңы, балдарыбыз үчүн жаңы шарттары, мүмкүнчүлүктөрү менен түзүлдү. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, сиздерге кайрылгым келет. Мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүп жатат. Со стороны государства создаются все условия. Андан соң УКМК төрагасы баш болгон атайын кызматтын ардагерлери бакчанын кызыл лентасын кесип, андагы түзүлгөн шарттар менен таанышып чыгышты. Жоқ, барды, бұзықты башынан қылайыз деп, чығыны бұзып башынан қылдық. Чоң келем? Чоң қаларда 40 балдарда. Қырғызшаға үйреткенге көбірек әрекет. Басым жасағылада, сәдіктен, ұшыл бала бақшадан баштап, балдарымыз қырғызшаға көбірек. Сирия. Вот так. Хорошо? Аталган бала бакчанын мурдагы имараты 1975-жылы курулган. Андан бери имараттын эскилиги жетип, 2024-жылдын октябрь айында кайрадан курулушу башталган. Билим берүү мекемеси 2 кабаттуу болуп, 2025-жылдын май айында толук бүткөрүлдү. Учурда 240 балага ылайыкталып, заманбап шарттар түзүлдү. Кайгы капачектиңиз, канышай, кайрачы каттышегиз. Менин балам бул садикке барат. Бүгүн ошо ачылышына келдик, аябай жакшы болду, сонун кылып салыптыр, аябай жакшы условиялар болуптур. Балабызга деле жакты. Чоң рахмат ушундай колдоого. Аябай ыраазыбыз. Мурун бала бакчада толугу менен орус тилдүү болчу. Кыргыз тили бир гана улуу группада эле киргизилсе, мында төрага дагы өзү ушул кыргыз тилине басым жасап өттү. Мен аябай кубанычтамын. Буюрса бияктагы тарбиялоочулар дагы айтып жатышат. Буюрса кыргыз тили, орус тили экөө тең бирдей берилет, үйрөтүлөт деп. Мен буга аябай кубанычтамын. Анткени биздин балдарыбыз башка мамлекеттик бала бакчаларга караганда бул жактын бала бакчанын артыкчылыгы 2,5 жаштан баштап алышат да. 2 жаш, 2,5 жаш. Башка бала бакчаларда мисалы үчүн 3 жаштан баштап. Ошол себептен тили кыргызча чыкса,
эң жакшы деп ойлойм. Начала работать я еще совсем старым. Мен мурдагы эски бакчада эмгектенип кеткем. Анда биз жаш болчубуз. Ал учурда бизге комсомол жардамга келип, дарактарды, көчөттөрдү отургузуп жүзүм өстүргөнбүз. Бул вакыттар байкалбай эле өтүп кетти. Эми аз эле убакыттын ичинде эски имараттын пайдубалы эле калыптыр. Ички көрүнүшү абдан кооз, жагымдуу болуптур. Мен мындагы иштеп жаткан жалпы кызматкерлерге биримдикти каалайм жана ардактуу эс алууга мына ушул жерден кетишине тилектешмин. От старого детского сада только корпус. Я работала в этом саду, работала 70. Мен бул бала бакчада 1975-жылдан бери иштеп келем. Башкача айтканда 2 ачылышка тең күбө болдум. 1975 жана 2005-жылдары. Албетте совет учурундагы бакча жөнөкөй болчу. Бирок жалпы кызматкерлер жамааты абдан жакшы болгон жана ошол уланып келе жатат. Бул жаңы бала бакча абдан кооз жарык болуптур. Балдар үчүн алардын балалыгында болушу керек болгон баардык мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бир жыл ичинде мындай бакчаны салып берген Ташиевке чоң рахмат. У детей их детство. Аталган бала бакча УКМК кызматкерлеринин жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин балдарын кабыл алат. Анда 2 жаштан 6 жашка чейинки балдар жалпы 4 тайпага бөлүнөт. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалуу Сомуралиев, Регион, Бишкек.